اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жараткан Аллаху Субхана ва Таала чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллаху Субхана ва Тааланын жалгыздыгына, Алланын барлыгына, бирлигине иман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаган момун мусулмандарга дагы Алла Тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты нуру боло берсин. Урматтуу мусулман бир тууган, biz sizler менен кыскача Хумаза сүрөсүнүн маани маңыздарына көз чаптырмакчыбыз. Бул Хумаза сүрөсү Мекке сүрөлөрүнөн 9 аяттан турган сүрө. Эң алгачкы эле аятта Алла Таала айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вайлун ликулли хумазатин лумаза. Тили жана кыймыл аракети менен гыйбат кылуучу адамдарга Алла Тааланын азабы болсун деген маани. Ошондуктан биздин динибизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Чыныгы мусулман адам ал өзүнүн колу менен жана тили менен башка бирөөлөргө зыян бербеген мусулман, ошол чыныгы мусулман деп пайгамбарыбыз айтат. Ошондуктан мына ушул аятта деле тили менен, кыймыл аракети менен башка бирөөлөргө зыян берген адамдарга вайлун деген сөз бул азап болсун дейт. Мына ошол вайл деген дагы маанилери бар. Мааниси азап болсун деген дагы маани болсо, башка бир мааниси бул тафсир китептеринде келет. Вадин фи жаханнам, тозоктогу бир өрөөн дейт. Былайча айтканда бирөөдү гыйбат кылып, чакымчылык кылып, ушактап, жаман сүйлөп, башка бирөөлөргө сатып, ушундай зыян берген адам ошол тозоктогу өрөөнгө түшөт деген маани болуп эсептелинет. Ибн Аббастан айткан тафсиринде ошол хумаза дегендин мааниси алар сөз ташуучулар, чакымчылар, ушакчылар деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат: Широр ибадиллахи та'ала машшауна бин намимати ал-муфсидуна байнал ахиббати. Мындайча айтканда пайгамбар айтат: эң жаман адамдар ошундай ушак кылгандар, чакымчылык кылгандар, эки жакшы көргөн адамдын ортосун бузуучулар, ошолар эң жаман адамдар дейт. Ошондуктан биздин динибизде бул башка бирөөдү гыйбат кылган өтө чоң күнөө болуп эсептелинет. Башка бирөөдү ушактаган эң чоң күнөө болуп эсептелинет. Бир хадисте, Абу Хурайра раваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтат: ким бул дүйнөдө бир тууганынын этин жей алат дейт. Мындайча айтканда, бир адамды гыйбат кылса, аны жаман сүйлөсө, мындайча ошол адамдын этин жеген менен, өлүктүн этин жеген менен барабар деп айтылат. Ошондон Ибн Аббас риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир мүрзөнүн жанынан өтүп кетип жатып айтат: ушул жерде эки адам жатат экен мүрзөдө, экөөгө аябай азапталып атат дейт. Алардын бирөөсү дайыма ошол заарасынан тазаланбайт экен, ал эми экинчиси дайыма мындай ушундай ушак менен, чакымчылык менен, гыйбат менен жүргөн адам деп айтат. Ошондуктан кабырдагы кыяматка жете эле келе, кыяматта эсеп китеп боло эле келе, бул дүйнөнү өтүп кабырдын азабы деле мына ошол гыйбат кылгандан, ушактагандан башталат экен. Мына ошол гыйбат кылуунун жөнүндө дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Пайгамбар айтат: Аттадруна мал гыйба дейт. Гыйбат деген эмне билесиңерби дейт. Ошондо Аллаху ва расулу алам, сахабалар жооп берет: Алла жана Алланын элчиси билүүчүрөөк дегенде пайгамбар айтат: Зикрука ахока бима якра. Бир адамды сүйлөсөң, ошол сүйлөгөнүңдү ал адам угуп, ошого капа болуп калган болсо, мына ошол гыйбат кылуу деп аталат экен. Дагы сурашты:
Афарайта ин кана фи ахи ма aqul, бирөөсү сурады. Ошол мен айткан нерсе ошол адамда бар болсочу десе, ин кана фи тaqul фақат игтабтаху. Пайгамбар айтат, ошол адамда ошол сыпат болсо дагы аны айтсаң башка жакта, мына ошол гыйбат болот деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтылып атат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биздин динибиздеги эң бир жакшы көрсөтмөлөрдөн башка бирөөдү гыйбат кылбаш керек, башка бирөөдү жамандабаш керек, аны ушактабаш керек, анын артынан чакымчылык, жаман сөздөрдү айтпаш керек. Бул өтө динибизде абдан чоң күнөөлүү иштерден деп аталат. Караңыз, бир пайгамбарыбыздын хадисине көңүл буралы. Бул Айша энебизден айтылган хадис экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мындай деп айттым дейт. Хасбука минас сафия деп айттым дейт. Мындайча айтканда, Айша энебиз пайгамбарга айтат, пайгамбарыбыздын Сафия деген да аялы болгон. Айша деген да аялы болгон. Ошол Айша пайгамбарга айтып атат. Коюңчу ошол Сафияны деп койду дейт. Анын бою кичинекей деп койду дейт. Мына ошол сөзү үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Эй Айша, сен бир сөз айттың, ушул сөзүңдү деңизге аралаштырса, деңизди дагы сасытып ие турган сөз болду" дейт. Карасаңыз, ошол бир болгону жаман айткан жок, болу бою кичинекей деп койду. Мына ошол сөзү үчүн эле пайгамбарыбыз мына ошону гыйбат кылдың, ошол сөзүңдү деңизге салса, деңизге дагы аралашып сасытып иймек деп пайгамбарыбыз ошондой сөзүн айтып атат. Ошондуктан ошол гыйбат кылуу, ошол эң эле Хумаза сүрөсүнүн алгачкы аятында вайлун дейт, азап болсун, тозок болсун, тозоктогу өрөк болсун, ар бир тили менен, кыймыл аракети менен башка бирөөлөргө зыян бергендерге. Аллази жамаа малан ва аддада. Мына ошондой адамдар акчаларын жыйнап, акчаларын топтоп жана эсептегендер дейт. Ошол акчаны топтоп алып, эсептеп, эч бир Алла жолуна иштетпегендер. Эч бир туугандык мамилени ошол менен байлабагандар, эч бир жакшылык иштерди кылбагандар деген мааниде келет. Яхсабу анна малаху ахлада. Мына ошолар ойлойт дейт, бул менин акчам мени түбөлүккө сактап калат деп. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат, пайгамбарыбыз касам ичип айтып атат: "Валлахи мал факур ахша алейкум." Сахабаларына айтып атат: "Аллага ант ичемин, мен кембагалдыктан, кедей болуп калгандыктан коркпоймун" дейт экен. Силердин дагы кембагал болуп калганыңардан коркпоймун, бирок мен коркомун антабсуда алейкум дуня. Мурдагы коомдорго акча, байлык берилгендей, силерге дагы ошондой акча, байлык берилип, ошол акчанын дүйнөнүн аркасынан бири-бириңер менен жарышып, акырында ошол дүйнө, акча силердин түбүңөргө жетип калабы деп мен ошондон корком деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат. Башка бир хадисинде пайгамбар айтат: "Ла ятиянна алан-наси заманун ла юбалил мар'у мимма ахазал мал амин халалин амин харамин." Бир убакыт келип калат. Ошол убакта адам тапкан акчасын кай жактан алып атканына, кайсыл жактан үйүнө киреше кирип атканына көңүл бурбай калат дейт. Арамданбы, адалданбы, ошого көңүл бурбай калат. Мына ошондой да замандар келет деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айткан. Ошондуктан акча Кудайым берсин, бирок акчаны болгондон кийин анын өзүнүн шариатта көрсөтүп турган зекети бар, анын садакасы бар, анын үшүрү бар. Мына ошону толук аткарып турган болсо, канчалык байлык болсо дагы бул пайдалуу болот. Ошол акчаны бул жерде айтылып аткан, сүрөдө айтылып аткан маани, акчаны жыйнап алып, ошону жакшылык жолуна иштетпесе, аны менен бир туугандык байланышты бекемдебесе, жетим жесирлердин акысын бербесе деген мааниде айтылып атат. Демек, ал ойлойт дейт, мени ушул малым түбөлүк алып калат. Калла лаюмбазанна фил хутама. Мааниси жок, андай болбойт дейт. Анын акчасы, мал мүлкү канчалык болбосун сактап калбайт. Ал сөзсүз быркыратуучуга ыргытылат дейт. Быркыратуучу, мындайча айтканда, тозокко ыргытылат деген сөз. Вама адрака мал хутама. Быркыратуучу эмне экенин билесиңби? Эй Мухаммад деп Алла Таала айтып атат. Наруллахил муқада, ал Алланын жагылган оту тозогу дейт. Мына ошол акчаны жыйнап алып, анын шариаттагы акысын бербесе, аны менен тим болбостон, ушул мал мени түбөлүк сактайт десе, аны менен тим болбостон гыйбаттарды, ушактарды
кыянатчылыктарды кылган болсо, бирөөлөргө жамандаган болсо, мына ушулардын баардыгы мына ошол быркыратуучуга, мындайча айтканда ал жерди чыңкыратып, быркыратып отко салат деген мана ошол отко түшөт дейт. Ошондуктан мына ушул баардык жаман иштерден, жаман сыпаттардан адам алыс болуш керек. Мына ушул тозоктун дагы өзүнүн түрлөрү бар дейт. Анын 7 эшиги бар дейт. Ар биринен адамдар тозокко кирет дейт. Алла Таала баардык момун мусулмандарды мына ушундай тозоктон сактаган болсун. Андан кийинки аяты аллати татталиу алал афида. Мына ошол Алла Тааланын жагылган оту дейт. Татталиу алал афида, ал денени көзөп өтүп жүрөктөргө чейин жетет дейт. Демек отко түшкөн адамдын баардык жагы күйүп, анын жүрөгү дагы күйөт дейт. Мына ошондуктан бул дүйнөдө адамдын жүрөгү эң негизги ыймандын булагы болгон бул жүрөк болот. Ошондуктан мына ошол жүрөк дайыма таза болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет: "Ала инна фил жасади мудгатун", адамдын денесинде бир муштум эт бар дейт. "Иза солахат жасадул куллу", мына ошол бир кесим эт ошол жакшы болсо, адамдын башка денеле мүчөлөрү да жакшы болот. Ал бузулса, башка денелер дагы бузулат дейт. Ал жүрөк деп пайгамбарыбыз айтат. Ошондуктан мына ушул Алла Таала көңүл буруп, Алла Таала карап, Алла Таала көзөмөл кылган жер бул жүрөк болгондуктан эң биринчи мына ошол жүрөгүбүздү ошол тозокто күйгүзүп койбогонго аракет кылышыбыз керек. Аллахым баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, жүрөгүбүздү таза кылган болсун. Мына ошол жүрөктүн дагы 3 түрү бар дейт. Бул таза жүрөк дейт, соо жүрөк дейт, Алланы тааныган, пайгамбарды тааныган, жакшы иштерди кылган жүрөк дейт. Колбун майит дейт, бул өлүк жүрөк дейт. Кудайды тааныбаган, пайгамбарды тааныбаган, жакшы ишти билбеген, ал эми колбун марит дейт, жана ооруган жүрөк бар дейт. Бул мунафыктардын, эки жүздүүлөр ошондой жүрөктөр дейт. Мына ошондуктан биз эң таза жүрөктөрдүн катарында болуубуз ар бирибиз момун мусулманга милдеттүү. Иннаха алейхим мусада, албетте ал алардын үстүнө жабылат дейт. Демек тозокко түшкөндөн кийин ошол тозок алардын үстүнө жабылып, фи амадин мубаддада, тартылган устундардын ичинде азапталынат дейт. Демек ошол тозокко түшкөн адам, ошондой жаман иштер менен тозокко түшкөн адам ошонун ичинде азапталып, ал жактан эч жакка чыга албайт дейт. Мына ошондуктан эми бул жерде тозок жөнүндө айта берсек сөз көп болот. Тозоктун сыпаттасак аябай оор болот. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөдө Аллахым баарыбызга чектелүү гана өмүр берген. Мына ошол өмүрдү жакшы пайдаланып, ол жолу пайдаланып, соопторду көп алганга аракет кылып, кыяматка жакшы бир азык түлүк менен, ал таквачылык деген азык түлүк менен барууну Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Аллахым ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, дайыма элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык, бейпилдик болуусун Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك، اسمع الأكوان.